Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Аллах субхана тағала ең мейірімді зат. Аллах субхана тағаланың мейірімділігінен өзінің мұсылман пендесі қандай қиыншылық ұшырабасын, оор болу, андан башкасы болобу, ошого дагы учураса, Аллах субхана тағала пендесине өз мейірімділігіменен сооптор кылат. Абу Саид аль-Худри жана Абу Хурайра деген сахаба риваят кылат. Бухари Муслимде келген хадисте. Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып атат. Ма юсибул муслима мин насабин вала васабин вала хаммин вала хазанин вала адан вала гаммин хатта шаукати юшакуха илля каффара Аллаху биха мин хатаяху. Хадистин мааниси мындайча, мусулман баласынын башына кандай чарчоо келбесин, жана ошондой эле оору келбесин, ал ошол мусулман адамды бир ойлонуу баспасын, кайгыруу баспасын, капалануу баспасын, керек болсо ошол адамга тикенек кирсе дагы ошол нерселер аркылуу Аллах субхана тағала ошол адамдын күнөөсүн кечирет деп атат да. Элестетип көрүңүздөр. Мына мусулман керек болсо мына чарчаса дагы, кайгырса, капаланса дагы, ойго батса дагы, же кандайдыр бир зыян келсе дагы, булар эмес, кичинекей адам баласына тикенек кирсе дагы ошого Аллах субхана тағала сооп берет деп атат. Бул деген өтө чоң мейримдүүлүк. Мындайча айтканда, мусулман баласы баягы бизге баарыбызга белгилүү болгондой жакшы иштер жасап гана сооп албастан, кыйналып дагы, ойлонуп да, капаланып дагы сооп алса болот экен. Бул Аллах субхана тағаланын өтө бир чоң мейримдүүлүгүнүн белгиси. Ушул хадис жана ошого окшогон көптөгөн хадистер бар. Ушул хадистерде эң негизги айтылып аткан нерсе бул мусулман адамдын көңүлүн көтөрүп, Аллах субхана тағаладан келген жакшы убаданы, жакшы сооп берилерин эскертип атат. Мына ушуларды укканда ар бир мусулмандын көңүлү көтөрөт, сабырдуу болот, чыдамкай болот, эч качан кайгы капага батпайт. Баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муслимде келген хадисте айткандай, мусулман адамдын иши таң калыштуу, анын башына жакшылык келсе шүгүр кылат, жамандык келсе сабыр кылат деген. Бул нерсе мусулманга берилет дегендей эле, мусулманга кандай жакшылык болбосун, кандай кыйынчылык болбосун, ушунун баарынын аркасынан ар бир мусулман соо ишин табат да. Ошондуктан ушундай нерсени мусулман баласы көз алдынан чыгарбай дайым элестетип, Аллах субхана тағаланын соогунан үмүтүн үзбөй, жакшы ой тилек менен жүрүш керек. Демек, ар бир мусулман ошондо ооруп, ушунчалык соопко жетип аткандан кийин, демек ооруп аткан учурда жанагындай жаман сөздөрдү айтуудан, карганып шиленүүдөн, нааразы болуудан алыс болуш керек. Көптөгөн адамдар бар, баштарына оору келип, кайгы капка келсе эле, наалып жаман сөздөрдү айта башташат. Бул жумушум бүтпөй калды, тигин жумушум бүтпөй калды, ушинтип эле кыйналып калдым, дайым эле ооруй берем. Кээ бирөөсү Кудай сактасын, Аллах субхана тағала сактасын, мындай немеден Аллах субхана мени эле көрүп калдыбы деген ушундай нааразы жаман сөздөр айтат да. Кээ бирөөсү айтып отуруп, кафырлык динден чыгара турган сөздөрдү айтып ийишиктимал. Элестетип көрүңүздөр, мына Аллах субхана тағала ошо адам момун баласы кыйналса дагы ошого сооп берип атса, кайра адам нааразычылыгын билдирет да. Мына оору бардык адамдарга келген. Керек болсо Аллах субхана тағаланын эң жакшы болгон пенделер пайгамбарларга чейин оорулар келген. Алар биз сыяктуу адам оорушкан, кайгырышкан, капаланышкан. Мына ошолордун эң баягы көрүнүктүү ушу Аюб алейхиссалам катуу оору баскан да. Кээ бир аяттар келгенде ушу тили менен жүрөгүнөн башкасынын денесинин баарын оору баскан дейт. Ошого сабыр кылган көп жылдар бою. Аллах субхана тағала анан аяна шыпасын берген да. Ар бир пайгамбарларга өзүнүн акыбалына жараша Аллах субхана тағала сыноолорду жиберген да. Биздин да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруган. Ибн Масуддун хадисинде келет, Бухари Муслимде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруп аткан учурда Ибн Масуд кирип калат да. Анан пайгамбарыбыз катуу кыйналып ооруп аткан болот. Ушундай дене табы көтөрүлүп, анан катуу ооруп атканда. Анан ал сахаба айтат да, "О Алланын элчиси, сиз катуу ооруп атыпсыз." Дегенде, "Ооба, катуу ооруп атам. Силердин экөөңөр ооругандай, оору менен мен ооруп атам" деген да. Эки адам катуу кыйналып ооругандай, мен ошондой менен ооруп атам дегенде, тиги сахаба сурайт да. "О Алланын элчиси, демек сизге баягы эки сооп берилет да, мындайча айтканда артыгы менен эле" деп. "Ооба, эки сооп берилет" дейт да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан айтат, кандай мусулмандын башына бир кыйынчылык келбесин, керек болсо ошо тикенек кирсе дагы Аллах субхана тағала ошол аркылуу анын күнөөлөрүн кечирет. Бактарак өзүнүн жалбырактарын кандай күбүп чүргөн болсо, ошол сыяктуу күнөөлөр ушундай күбүлүп чүрүлөт деген да.
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге окшоп кадимкидей ооруганда дагы бизден катуу ооруган да. Ошондуктан сахаба айтып атат, сиз катуу кыйналып атасыз деген да. Ошондой силердин экөөңөр ооругандай ооруп атам деп айткан да пайгамбарыбыз. Бирок адам баласында көрүңүздөр, ооруга жараша соо болот да. Канчалык ооруда кыйналган болсо, ошончолук Аллах субхана согуп берет да. Демек мунун аркасы мусулман үчүн бул сүйүнүч чоң, баягы артыкчылык. Ошого сабыр кылып чыдаган болсо, Алла Таалага нааразылыгын билдирген болсо, канча деген соопторго жетип атат. Мына Аллах субхана таала ар бир адамды, бейишке кире турган адамдарды ар кандай амалдар менен, ар кандай себептер менен киргизет. Жана ошондой эле күнөөсүн кечире турган адамдар ар кандай себептер менен, кээ бирөөсү жакшы иш кылып кечирилет, кээ бирөөсү тооба кылат, кээ бирөөсү тооба кылбай калган, кечирим сурабай калган адамдарды мына ушинтип оору сынабай берип атып, ошол аркылуу күнөөсүн Аллах субхана жуйт да. Ошондуктан эч качан мусулман баласы кайгырып капаланбаш керек, башына кыйынчылык келип калган болсо. Эми оорунун ар кандай түрлөрү бар да. Кээ бирөөсү узак оору менен ооруйт, кээ бирөөсү кыска менен ооруйт. Ошонун баарына элде сабыр кылыш керек, чыдаш керек. Анан айрыкча жанагындай кыйын ооруларга, узак убакытка созулган ооруларга туш болгон адамдар дагы мындай сабырдуу болуш керек. Ошондой адамдар эгер жакындарыбыздан же тааныштарыбыздан болуп калган болсо, ушундай нерселерди эскертип, көңүлдөрүн көтөрүшүбүз керек да. Анткени кээ бир адамдар ыйманы алсыздыгынын себебинен ушундай чыдай албай ар кандай жаман сөздөрдү айтып ишет да. Жогоруда айтып кетпедимби? Ошого жеткирбестен үрүшүш керек, сабырдуулук бериш керек. Анан ошого чыдап жашаган болсо, жана канча деген сооп кетет да. Элестеткүз, канчалык ооруган сайын, оорусу күчөгөн сайын ошончо соо болот да. Ошончо даражасы да көтөрүлөт. Анан баягы ушунун аркасында дагы бир айта турган нерсе, кээ бир адамдар болуп калып, бул айыкпаган ооруга жолугуптур, андай болуптур, мындай болуптур депчи. Негизи айыкпаган оору жок. Адам баласы карып калып эле, өлүм алдында эле ооруп калып эле, ошо өлүмгө байланыштуу эле болбосо, ар бир оорунун өзүнүн дарысы бар. Пайгамбарыбыз айткандай, Аллах субхана таала кандай оору жибербесин, анын дарысын дагы кошо жиберген. Билгени билип калды, билбегени билбей калды дейт. Демек ар оору бар. Анан жанагы узак ооруга туш болгон адамдарга, ошентип рак жана ошого окшогон оорулар, Аллах субхана таала баардык мусулмандарды сактасын. Кээ бирөөсү айтып коет го, бул айыкпаган оору экен, андай мындай деп. Алла таала анан айыктырат. Адам баласы колунан келишинче баягы себептерин издеп дарылана бериш керек. Анан көп учурда, ушундай учурларда көптөгөн адамдар билбейт. Адам баласы деген Аллах субхананы көп кайрылыш керек да. Аюб алейхиссалам ушу Алла Таалага жалдырап дуа кылып анан айыккан да. О Алла Таала, мени ушу оору басты, сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүң деп кайрылган да. Аллах субхана таала айыктырган да. Ошо адам баласынын жүрөгүндө тавхиди күчөп, Алла Таалага байланып, Алла Таалага жалдыраган болсо, себебин кылуу менен Алла Таала айыктырат. Эч качан үмүт үзбеш керек. Балким ошо оорунун бир келген себеби ушу Аллах субхана таала ошо пенде мага жакындасын деген мааниде да оору жиберет да. Анан адам баласы башына кыйынчылык түшкөндө Алла Таала жалдырайт да. Дуа кылып, ошентип жакшылыкка келет да. Мына ошондой учурда жакшылап дуа кылыш керек. Анткени кыйналып аткан адам Алла Таалага жалдырганда чын жүрөгү менен жалдырайт да. Бул дагы эң чоң ибадат да, мына тиги дуа кылуучу. Ушундай ибадатка жетип атат. Ошондуктан мунун баарын колдон чыгарбаш керек. Андан кийин мына оору аркылуу дагы Аллах субхана таала мусулмандын даражасын көтөрөт. Элестеткүз, оору аркылуу да. Ушу сахабалардын учурунда жаш балдар бир жерде турушуп, анан ошонун арасынан бирөөсү чатырдын жибинеби, арканынабы чыгып үстүнөнбү же чалыныппы жыгылып кетет да. Жыгылып кетип анан катуу кокустап кала сактайт. Анан жанында отургандар күлүшөт да. Анан Айша энебиз көрүп калышып, анан эмнеге күлүп атасыңар дегенде, бул ошо немеден кулап түштү, жипке чалыныппы же жиптин үстүнөн кулап түштү. Анан кулаганда ошо мойнунан же болбосо көзүнөн ажырап кала сактады дейт да, катуу жыгылган болот. Ошого күлүп атабыз дегенде Айша энебиз айтат, жок, антип күлбөгүлө. Алланын элчиси айткан, мусулмандын башына кандай кыйынчылык келбесин, керек болсо ушул кичинекей тикенек болсо дагы Аллах субхана таала ошонун башына келген нерсе менен даражасын көтөрөт, жана ошол аркылуу күнөөсүн кечирет деген да. Элестетип коңуз, даража көтөрүлөт ушу менен. Башына оору келген болсо. Ушунун баары тең эле мусулмандын кызыкчылыгы үчүн коюлган көрүңүздөрбү? Кандай Аллах субхана тааланын берешендиги, мээримдүүлүгү ушунда билинип турат. Анан мунун мааниси баягы дарыланбай коюу деген маани эмес. Баягы ооруган жакшы экен деп өзүн ооруга түртө эмес.
Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким баягы кыйынчылыкка карабай даарат алган болсо, Аллах субханаху ошол аркылуу баягы күнөөлөрүн кечирет деп айткандай эле, ооруган адамга сооп берилет экен деп атайын өзүнүн ооруга түрткөн туура эмес да. Башына келип калса, ооруган болсо ошондой чыдаш керек адам баласы. Жана ошондой эле алдын ала ооруга жолукпайын деп дарыланса дагы, бул дагы адам баласынын тобокелдигине, Алла Таалага таянууга таасирин бербейт да. Кадимкидей эле адал дарылар менен алдын ала дарылаган болсо, бул шариатта эч бир ыйманына же зыян тийбеген нерсе. Бул уруксат нерсе да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадис бар. Ал да ошо Бухари Муслимде келет. Ким дейт? Эртең менен 7 курман жеген болсо, финик. Ажуа деген финиктин түрү бар. Мадинада өсөт көбүнчө мындай. Кара болгон финик да, каралжың болгон. Ошондон күнүгө эртең менен ким 7-ни жеген болсо, ошол күнү ошол адамга уу дагы, сыйкыр да таасир этпейт деген да. Кээ бир алымдар башка ажыба жок болсо, башканы жесе деле ошонун ордуна өтөт деп айтышкан да, Аллах алам. Мына бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эмнени үйрөтүп атат? Алдын ала дарыланууну, алдын ала коргонууну үйрөтүп атат да. Демек ошол сыяктуу эле мусулман баласы ооруга жолукпайын деп дарыланган болсо, бул анын таваккулуна эч бир таасир этпейт да. Муну дагы жакшы билип алышыбыз керек. Жана ошондой эле оорунун келиши, деги эле жалпы баленин келиши, бул дайым эле баягы кыйынчылык капалан эмес, бул жакшылыктын да болушу ыктымал да. Бул жөнүндө дагы мына Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах субхана таала кайсы пендесине жакшылык кылган болсо, ошого бир нерсени жөнөтөт деп атат. Башына бир нерсени алып келет деп атат. Демек, оору болобу, кайгы капыруу, андан башка нерсе болобу, пендени жакшы көргөндүктөн да Аллах субхана таала ошол нерсени жүрөтөт да. Мына бул дагы өзүнчө чоң артыкчылык. Буга дагы мусулман баласы чыдап сабырлыган болсо, ошо сабырына жараша, чыдамына жараша жанагындай жогоруда айтылган сооптор, артыкчылыктар берилет да. Карабайсыздарбы? Бул дагы жакшы нерсе да. Мына ошонун баарын мусулман баласы жүрөгүнө туюп, көз алдынан эч качан кетирбеш керек. Оюнда такай жүрүш керек. Аллах субхана тааланын үмүтүн үзбөй, жакшылыкты тилеп гана жүрүш керек. Керек болсо, ошо баягы адам баласы соо кезинде оорубаган убакытта мисалы ар кандай жакшы иштерди кылыш ыктымал да, туурабы? Көп ибадат кылыш ыктымал, парз ибадаттарын тышкары, нафил көп ибадаттарды кылыш ыктымал, намаз окуйт, же бирөөлөргө жардам берет, же Куран окуйт, же көп зикир кылат. Анан ооруп калып, ошол нерселерин аткара албай калды дейли. Оору деген көп нерседен тосот да. Анан ооруп калып, ошо ооруп калып аткара албай калса дагы, ошо соо кезинде аткаргандай сооп берет Аллах субхана таала. Элестетип көрүңүз, баягы амалдарын кылбай калса дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте айтат: кайсы мусулман болбосун дейт, ооруп калып же сапарга чыгып кеткен болсо дейт да, ошо сапарга чыкпай үйүндө турган кезиндегидей, соо кезиндегидей амалдарды кылгандай соо болот деп атат. Ошо ооруп калып сапарга чыгып амал кылбай калса, элестетип көрүңүздөр, ошо соо кезинде сапарда чыкпагандай амал кылган соолунат деп атат. Бул да канча артыкчылык, субханалла. Карабайсызбы, Аллах субхана тааланын биз үчүн кандай мээримдүүлүгү чоң, кандай жакшы нерселерди бизге берип атат. Ушунун баары жакшы кабыл алыш керек. Анан адам баласын өзүн ошо кубаттап, күчтөп, сабырдуулукка, чыдамдуулукка үйрөнүш керек. Эң негизгиси жанагынтип нааразы сөздөрдү, капа болуп, кайгырып, жаман тилдеген сөздөрдү айтып үйдөн өтө сактаныш керек да. Бул адам баласы өзү эле кайгырылат, өзү эле кайра эле кыйынчылыкка батат, жана соолун дагы кемитет. Балким күнөө иштер кылып кайшыктымал, жаман сөздөр сүйлөп атып, күнөө кылып кайшыктымал да. Бул такыр туура эмес. Ошондуктан Жабир деген сахаба бир ошо мусулман аял ооруп калган кезде зыярат кылгана келет. Ошондо ал аял мындай дене табы көтөрүлгөндүктөн мында калтырап атканын көрөт да. Анан эмне болду мынчалык сага, эмне калтырап атасың дегенде, ушул мага мында ысытма, дене табы келип, дене табым көтөрүлүп атат, Алла таала буга береке бербесин деп ушундай айтат да. Ошондо сахаба айтат: антип сөкпөгүн, антип жамандабагын дейт. Кимге дейт ушундай башына оор келип, ушунда ысытмасы көтөрүлүп, дене табы көтөрүлгөн болсо, Аллах субхана таала көрүк менен темирдин датын, темирдин жаманын тазалагандай эле, ушул ысытма аркылуу Аллах субхана таала адамдын күнөөсүн тазалайт деген да. Карабайсызбы мына? Көптөгөн ооруда булба, дене табы көтөрүлүп катталат эмеспи? Ошого да биз сооп алабыз да. Андан да кызыгы Абу Хурайра деген сахаба.
ошол айтат да. Башка ооруларга караганда ошо дене табым көтөрүлүп ыстма менен ооруганымды жакшыраак көрөм дейт. Эмне дегенде, анткени бул оору дейт да, дененин ар бир мүчөсүнө, ар бир муунуна чейин жетет дейт. Дененин бардыгына дейт. Анан Аллах субхана таала ошого жараша ар бир мүчөгө, муунга жараша сооп берет деп атат. Карабайсызбы, көрдүңүзбү? Алла сабак кандай түшүнгөн да. Ошондуктан карабайсызбы, Аллах субхана берекесин канчалык кыйналып, канчалык азап тартпайлы, Аллах субхана ошого жараша баарыбызга сооп берет. Мына ушундай нерселерди ойдон чыгарбай сабыр кылып. Албетте, оору деген баягы жеңил нерсе эмес. Оңой эмес. Айрыкча узакка созулган, кыйналган учурда адам баласы кандай акыбалда калат, аны ооруп аткан, баштан өткөн адам билбесе, мындай адам билбейт. Бирок ошого жараша Аллах субхана таала сооп берип аткандан кийин адам баласы өзүн чыдамга көндүрүш керек. Чыдамдуу болуп, кайраттуу болуш керек. Жанындагы жүргөн жакындары, билген адамдары баягы зыяратка барып калганда, өткөн сабактарда кандай зыярат кылууну өткөнбүз, барып калганда ушундай нерселерди айтып, көңүлүн көтөрүп, акыретти эстетип, жакшылыкты эстетип, көңүлдөрүн көтөрүш керек да. Баары тең өтүп кетет. Кандай жыргал убакыт болбосун, кандай кыйынчылык убакыт болбосун, баары тең өтөт да. Мына ошол экини ошо бекер өткөрүп, жаман сөз менен, нааразылык менен өткөрбөй, ошо жакшы сооп менен өткөрүп калалы. Аркасынан көптөгөн эбегей сооптор таап калалы деп жанталаш күйүшүбүз керек да. Анан ошондуктан адам баласы алдын ала даярданып, өзүнүн ыйманын күчөтө турганы өтө зарыл да. Албетте, ушул оор кыйынчылык акыбалы болобу, андан башка акыбал болобу, кандай мусулман башына эмне кыйынчылык түшпөсүн, мына ушул учурларда жана таухидти кармаган, муахид болгон адамдардын үлүшү чоңураак да. Анткени жүрөгү таза, Аллах субхана таалага таянган, Алла таала таваккул кылган, Алла тааланын өзүнүн гана сыйган адамдын ыйманы күчтүү болот. Анан ушундай учурларда башкаларга караганда соопту көбүрөөк табат да. Көрсөң, бул жерде дагы ыкыластуулуктун, таухидтин артыкчылыгы чоң. Анткени мына бардык пайгамбарлар бул таухидтеги иман болушкан да. Алла тааланын акысын булар толугу менен берип, бекем таухидти карманышкан. Мына бардыгынын башына кыйынчылык келген, анан ошого бардыгы тең сабыр кылган Аллах субхана таала. Ошон үчүн пайгамбарларды адамдардан, башка жөнөкөй адамдарга караганда даражаларын бийик кылган. Анан ошого жараша ким такыбачылык үстүндө жүрүп сабыр кылган болсо, ошого жараша соопторун алат. Аллах субхана тааладан ошон үчүн дайыма жакшылыкты тилеп, эгерде башыма кыйынчылык келе турган болсо, ошо күч кубат бер, кайрат бер деп тилеш керек. Албетте, адам баласы алдын ала эле мага оору бер, анан сабыр кылайын деген туура эмес. Бирок ошо башыма кыйынчылык келе турган болсо, сабырды насип кыл деп Аллах субхана таала жалдарган. Бул жакшы нерсе. Бирок эч качан мусулман алдын ала сыноон, ооруп калайын, мынтип калайын деп сурабаш керек да. Афия айтпан, аманчылыкты, баягы тынччылыкты сурап туруш керек. Анан башка келип калган болсо, айла жок, анда сабыр кылып, чыдам үстүндө болуш керек. Мына ушундай нерселерди туугандарга, жакындарга эскертели, айталы, өз амал кылалы, өзүбүзгө дем берип, күчөтүп, Аллах субхана тааланын мээриминен такыр үмүтсүзбөш керек. Кээде мына ооруну ушу Аллах субхана таала бергенде дагы ушул пендеси үчүнчү баягы мындай эскертүү, бул жакшылык дагы болот да. Элестетип көрүңүз, мисалы бир адам, мен баягы чындыгы ыйманын үстүндө такып адамга бир ооруга кабыл болуп калды. Оор. Анан докторлор айтты деп коелу, мисалы, болжол менен бул кишини мен көп жашабайт го, кыйын ооруга түшүп калды десе, бул деген бул ал үчүн чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Пендеге Аллах субхана ошо даярдансын, ошо тоогулсын. Мен алдыма келери аз калды деп мүмкүнчүлүк берип атат да. Анан ошол моментте пенде чогуп кетпей, кайгырып калбай, ушундай болуп калдым, мынтип калдым деп ыйлап сарабай, Аллах субхана таала мага мүмкүнчүлүк берип атыптыр, кой тоба кылайын, жакшы иштер кылып алайын деп мындайча айтканда, баягы жарым-жартылай болобу, кичине болобу да ошо өлүм алдына көрүнө баштады да. Көрүңүздөрбү? Мынтип баягы жөн билбей, капелеттен эле ажалдын келерин билбей өлүп кеткенге караганда, мына алдын ала келатат, жакындап калдың деген чоң мүмкүнчүлүк да, чоң жакшы нерсе да. Мына ошон үчүн ушул нерсени жакшылык менен кабыл алыш керек. Мына Аллах субхана мага белги берипти, даярданайын деп көп жакшылык иштер кылыш керек. Жана ошондой эле ушундай катуу ооруга кабыл алган адамдар башка соо жүргөн адамдарга дагы чоң үлгү да. Мисалы, могу доктурларга барып калганда, бирөөнү зыярат кылыппы, же атайлап барып көрүп калган, айрыкча жанагы катуу ооруп аткандарды көрсө, кадимкидей адам баласы шүгүр кылып, өзүнүн тообосуна келет да. Көптөгөн ооруну көргөндөчү адам баласы. Бирөө кыйналып атат, бирөө майып болуп атат, бирөө бир мүчөсүнөн ажырап атат, бирөө жарым жартылай денеси иштебей калган. Ушунун баарын көргөндө
адам баласы шүгүр айтып, Алла Тааланын жакшылыгын көп билип, Алла Таалага баягы жакшыраак сыйынып калат. Бул да чоң белгиле. Карабайсызбы, мына ооруган адам жеке эле өзүм эмес, чөнөкөй соо адамдарга да пайда алып келет да, биз үчүн үлгү болуп. Ошондуктан Аллах субхана тааланын мээриминен, жакшылыгынан көп тілеп, кандай акыбал болсо дагы ушу бизге сооп берегер деп үмүттөнүп жүрүшүбүз керек. Аллах субхана таала ооруп аткан жалпы баардык мусулмандарга шифасын берсин, аларга жардам берсин, үй бүлөлөрүнө жана өздөрүнө сабыр берсин. Жана ушул Палестинадагы жана андан башка жердеги өтүп кеткен мусулмандарды ырайым кылып, ооруп калган, кыйналып калган мусулмандарга Аллах субхана шифа берип, эки дүйнөдө жакшылыкты баардык мусулмандарга насип кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.